энелер сабаттуу болсо, мисалы мен эне бала деген курсумду чыгаргам да, мисалы ошол курста канчалык 2000ге жакын эне окуп, канчалаган балдардын өмүрү сакталып калды да. Мисалычы. Анан эле баягы балдар чоңойгондон кийин эмнеге Кыргызстанда оорулар көбөйүп кетти, эмне болду десе, деген ошол кичинекейинен баштап талкалап атпайбы? Көрдүңүзбү? Диагноз дарыканалардын кирешеси үчүн коюлбайбы? Диагноз негизи дарыканал аптекалардын деп атасызбы? Аптекалардын. Аптекалардын кирешеси үчүн коюлган факторлор негизи мүмкүн эмес. Себеби дегенде реальный медициналык диагноз бул пациенттин анамнезине, анализдерине карап коюлат да. Биздегини айтыңыз. Анан биздегини эмептеп мындай карап туруп, могу азыр мындай диагноз. Бизде диагноз жок эле дары жазып берет аптеканыкы. Зачем диагноз? Сразу эле прямой эле могу ичме. Диагноз жок эле, бар, могу аптекага бар дагы ич. Мына ошентип эле. Зачем бу жерде диагноз коюп, сенин диагнозуң мындай экен, муну ич. Жок, биздин элге жөн эле прямой эле жазып берсең, эмнени жазып берсең барып эле алып иче берет. Айырма жок, көрдүңүзбү? Себеби дегенде мисалы эмне диагноз коюп, эмненин негизинде мага могуну жазып бериңиз деп деле суроо бергенден тартынышат мисалы. Бербейт деле да, мисалычы. Бере турган болсо урушчайт. Тиги врач айтат: сен эмне врач болуп кеттиң? Мен айткан терминди түшүнөсүңбү же эмне? Сен кыйынсыңбы же эмне башкача иштейби башың? Анда айтып берейин деп. Айтканын айтат, айтпаганын ошентип эле коет. Анан пациент эмне кылат? Айла жок кетет. Эми врачтарга ишенебиз да, башка да, тигиндей да деп.